Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Байыркы Грекия. Байыркы гректиктер жана криттиктер деген темада маалымат алат экенбиз. Мына эмесе окуучулар, мына ушундан баштап Байыркы Грециянын тарыхын окуп үйрөнүүгө киришебиз. Байыркы гректиктердин цивилизациясы Батыш Европанын цивилизациясынын бешиги болуп эсептелип келет. Мындан 2000 жыл мурда Байыркы гректер тарабынан негизделген дин, философия, маданият бүгүнкү күндөгү цивилизациянын үлгүсү болуп эсептелип келет. Байыркы римдиктердин кудайлары Байыркы гректиктердин кудайларынын негизинде алынып өздөштүрүлгөн. Ал эмес Байыркы римдиктер гректиктердин маданиятын жогорку деңгээлде өздөштүрүп, ал эмес дүйнөгө таратууга жол ачышкан. Байыркы Грецияда салынган архитектура, скульптуралар бүгүнкү күндөгү искусствонун уюткусу болуп калды. Байыркы гректиктер алгачкылардан болуп демократия түшүнүгүн киргизген, театрды негиздешкен, ал эмес биринчилерден болуп олимпиадалык оюндарды өткөргөн. Андан тышкары бүтүндөй Эллада өлкөсү тууралуу маалыматтарды чогултуп, элдерди ушул өлкөгө саякатка чакырган. Анда эмесе, келгиле окуучулар, биз бул өлкөгө саякатка чыгалы. Байыркы Грекия Балкан жарым аралынын түштүгүндө жайгашкан. Балкан жарым аралынын батышынан Ион, чыгышынан Эгей жана Фракия деңиздери курчап турат. Грекиянын аймагы башка аймактарга салыштырмалуу өзгөчө. Анткени мунун аймагын тоолуу аймактардын бири десек болот. Тоолуу эле эмес, бул тоолор Грекияны аймак-аймакка бөлүп турат. Мындайча айтканда, табигый чыгара десек болот. Бул тоолордон агын суулар, мөлтүр булак, кашка суулар агып турат. Бирок өкүнүчтүүсү окуучулар, Грекияны жолдору кургактыкта бири-бири менен байланыштырган жолдору өтө татаал болгон. Муну ошентип гректиктер өздөрүн бири-бири менен байланышы үчүн деңиз жолдорун тандап алган. Муну ошентип эң алгачкы деңиз саякатчылары ушул гректер десек жаңылышпайт экенбиз. Байыркы Грецияда мындан тышкары эң чоң шаарлар өнүп чыккан. Мисалга алсак, Микен, Тиров, Пилос, Афина деген сыяктуу. Андан тышкары бул Байыркы Грекиянын жаратылышына токтой кетсек окуучулар, бул жерде Байыркы Грецияда кипарис, каштан, лавр, эмен, жаңгак бактар өсүп өткөн. Андан тышкары бул токойлорунда жырткыч хайванаттар жолуктурууга да болот экен балдар. Мисал алсак, аю, түлкү, каман жана карышкыр жырткыч хайванаттар жашап келишет экен. Байыркы гректер өздөрүн элиндербиз деп, элиме өлкөсүн Эллада деп аташат экен. Себеп дегенде, эмнеге минтип калганын төмөнкү мифтен маалымат алабыз. Топон суу каптаган мезгилде Девкалион жана анын жубайы Пира аман калган экен. Муну экөөнүн оолунун аты Элин болгон экен. Муну ошентип ушул Элин баардык гректердин ата-бабасы болгон. Эмиш. Муну ошондуктан өздөрүн өлкөсүн Эллада деп, ал эми өздөрүн элиндербиз деп атап келишет экен. Байыркы гректиктер мифтерди, уламыштарды, болгон окуяларды аябай жакшы көрүшкөн айтканда. Мына ошол гректиктердин мифтери бүгүнкү күнгө чейин жеткен. Биздин сабактарыбызда ушул гректиктердин мифтерин да колдонуп турат экенбиз. Байыркы гректиктердин мезгилдерин төмөндөгүдөй мезгилдерге бөлөбүз. Крит Микен цивилизациясы, полистик жана элиндик деп. Бүгүн биз карай турган мезгил бул Миной цивилизациясы же болбосо Крит Микен. Бул Миной цивилизациясы Крит аралында жайгашкан. Крит аралында адамдар коло доорунан бери эле жашап келишет экен. Крит аралына кайдан барганын, мүмкүн Азияданбы, мүмкүн Грецияданбы, мүмкүн Египеттенби, билиш оор. Кыскасы, биздин заманга чейинки 2-миңжылдыктан баштап эле Крит аралында элдер отурукташып,
гүлдөп, өнүккөн, дүркүрөгөн цивилизацияны пайда кылышкан. Баркы криттиктер эң кыйын деңиз сүзүүчүлөрүнүн бири болгон. Криттиктер грециялыктар менен соода жолун түзүшкөн. Критте эң чоң бай Кнос шаарлары жөнүндө токтоло кетсек, Кнос шаарында эң чоң үйлөр, кабат-кабат үйлөр, падышанын двореси салынган экен. Ошондой дворестердин биринде 1,5 миңдей бөлмөсү бар дворес болгон. Ал дворесте падыша жашаган. Ал падышанын аты Минос деп аталган. Мына ошол Минос падышасы тууралуу биз төмөндөгү мифтен маалымат алат экенбиз. Крит аралында жашаган Миностун уулу Андрагей аттуу баласы болгон. Күндөрдүн биринде Андрагей Афинада болуп аткан спорттук мелдешке катышууну чечет, дагы Афинаны көздөй бет алат. Бул жерге келип, Андрагей Афинада болуп аткан мелдештерди баардык түрүн жеңип, жеңүүчүлөрдүн бирине киреткен. Мына ошондо Афинанын падышасы Эгей аны сынамакчы болуп, жапайы бука менен күч сынашып көрүнүш сыныштайт экен. Андрагей эрдемсине макул болот, дагы жапайы бука менен күч сынашат. Бирок бул салгылашта, күч сынашууда Андрагей жеңе албай каза болгон. Минос аны уккан Минос каарга түшүп, капага түшүп, Афина шаарын жок кылууну көздөйт экен. Афинанын тургундары Миноска жан сообалап, шаардаман салып алып калышат. Минос жинденип, каарданып, афиналыктарга 9 жылда кун төлөп турууга милдеттендирет экен. Кунда жыл сайын Критке 7 жигит, 7 кыз берип туруусу керек эле. Минос аларды жарым бука, жарым адам болгон жандык жашаган чалдык уйду лабиринтке салган. Кыз уландар лабиринттен чыга албай Минотаврга жем болушкан. Мына ошондой Криттен элчилер келип, кун алуу үчүн келген мезгилде Эгейдин уулу Тесей ушул афиналыктарды кундан бошотууну чечет. Бирок буга атасы Эгей каршы болгон. Тесей болсо көздөгөн максатынан баш тартпай, атасынын айтканына макул болбой, Критти көздөй сөзүнү чечет. Ал отурган кеменин парустары кара эле. Парустары кара болчу окуучулар. Ал эми кеменин ичинде ак парус да болгон. Ак парус негизи Эгей үчүн жакшылыктын кабары болчу. Ошентип Тесей Критти көздөй жөнөгөн. Критке келип түшкөндө Тесейди Адриана, Миностун кызы Ариадна жактырып калат. Ариадна лабиринттен эч ким чыга албасын билчү. Тесей мына ошол жердеги Минотавр менен күрөшкөнү келгенин билип, ага жардам берерин чечет. Ошентип Ариадна Минотаврды жеңүү үчүн Тесейге бир түрмөк жип жана сыйкырдуу кылыч берген. Бир түрмөк жип бачыт болгон чалдык уйду салынган бөлмөлүү лабиринттен жолду таап кеткенге мүмкүндүк берген. Ал эми сыйкырдуу кылыч Минотавр менен болгон салгылашта жардамын тиймек. Ошентип Тесей жипти алып жана сыйкыр кылычты алып Минотавр жашаган лабиринтти көздөй түшүп жөнөйт. Афиналыктар аз жүрдүбү, көп жүрдүбү, баягы Минотаврга жолугушат. Минотавр чынында эле өтө коркунучтуу болгон. Тесей каармандык менен Минотавр менен күрөшүп, Адриана берген сыйкыр кылычтын жардамы менен Минотаврды өлтүрөт. Лабиринттен чыгууда баягы белгилеп келген жол аркылуу жип менен акырын баш айлантпай лабиринттен чыгып кетишет. Ошентип Тесей айты кубанычта болгон. Тесей кубаныч менен өз мекенине кайра кайтып жөнөйт.
кубанычтын немесине кубанычта келе жаткан Тесей ак паруска кара парусту ак паруска алмаштырганды унутуп калган. Алыстан эгей падыша уулун күтүп карап турган. Келе жаткан кара парусту көрүп ызасына жана кайгысына чыдабай өзүн деңизге боюн урат экен. Муну ошентип Эгей деңизи деп аталып калган экен бул деңиз Эгей падышанын урматына. Мифтер тарыхый булактар болуп эсептелип келет. Мисалга алсак, Дедал жана Икар, Тесей жана Минотавр сыяктуу мифтер Крит цивилизациясынын өнүккөн цивилизациялардын бири экенин көрсөтүп турат. Мифтен тышкары тарыхый маалыматтар көп табылган Крит аралында. Ошондой тарыхый булактардын бири болуп бул жазуу булагы эле. Крит элдери өзүнүн жазуусун өздөштүрүп жана өнүктүргөн. Бирок окумуштуулар жана археологдор эмдигиче бул жазууну чечмелеп окуп көрүшө элек. Андан тышкары Крит аралында окумуштуудай кооз боектор менен боелгон хан сарайлар эле эмес, карапайым сонун үйлөр табылган. Анан бул фрескаларда көбүнчөсү деңиз темасына көбүрөөк көңүл бөлүнгөнүн көрсөк болот окуучулар. Демек, Крит аралынын жашоочулары деңиздин жээгинде эле жашап көрүп турган эле көрүнбөстөн, деңиз булардын жашоосунун негизги булактарынын бири болуп эсептелип келет экен. Криттиктер спорт мелдештерин оюндарды өткөрүп турган. Биз көрүп турган сүрөттөгү карасак окуучулар, улан кыздар буканын мүйүзүнөн алыс секирип өтүп атканын көрөбүз. Демек, Крит аралынын жашоочулары бул жапайы букаларды ыйык деп эсептеп келишкен. Жана алардын урматына кырмандык чалышкан. Падышалар байрам учурларында буканын маскаларын кийип жүрүшкөн. Андан тышкары Кностогу сүрөттөрдөн алган маалыматтарга ылайык Крит аралында өскөн өсүмдүктөр, жаныбарлар тууралуу маалымат ала алабыз. Андан тышкары Крит элдеринин кебете кешпирлери тууралуу маалымат ала алат экенбиз. Аларды салыштырып келсек, гректиктерге салыштырмалуу олборлуу болгону көрүнүп турат. Дворецтер Кноста гана болбостон, Горнияда жана Малия деген шаарларда орун алган. Криттеги шаарлар сепилдер менен курчалган эмес. Себеп жашоочуларды кол салуудан кабары жок жашаган. Анткени аларды тынчтыгын күчтүү деңиз флоту коргоп турган. Шаарларды бири-бири менен бириктирип турган чоң кеңири жолдор салынган. Жолдор аркылуу соодагерлер жүрүшкөн. Силер көргөндөй Крит цивилизациясы гүлдөп өнүккөн цивилизациялардын бири болгон. Бирок бул цивилизация жер бетинен жок болууга душар болгон. Себеби жакынкы Фера аралында вулкан атылган экен. Вулкан атылып, Крит аралын бийик толкундар каптап, жер титиреп, бул аралды жер менен жексен кылган. Аман калган жашоочулары Грецияны көздөй кирип кеткен. Ошентип гүлдөп өнүккөн цивилизациясы бай болгон Крит аралындагы жашоо ошентип жер бетинен жок болуп кеткен экен. Кийинчерээк бул жерге гректиктер келип отурукташкан экен. Муну ошентип биз баркы Крит аралы жөнүндө ушундай маалымат алдык. Кананда эмесе окуучулар өтүлгөн сабак боюнча бир аз кайталап коелу. Баркы грек цивилизациясы Балкан жарым аралында жайгашкан экен көрдүк. Гректиктер өздөрүн элендерибиз деп ал эми өлкөсүн Эллады деп атап келишет. Эң алгачкы Крит өлкөсүндө Кнос шаары пайда болгон. Жана эң атактуу Крит падышасы Минос
Ал жөнүндө биз Тесей жана Минотавр мифтеринен маалымат алдык. Крит цивилизациясы өнүккөн, гүлдөгөн цивилизацияны Фер аралындагы атылган вулкан жок кылды. Аны жер бетинен түп тамыры менен сүрүп салды десек болот экен. Мына ошентип баркы Крит аралындагы цивилизация жөнүндө силер маалымат алдыңар. Көңүл бөлгөнүңүзгө чоң рахмат окуучулар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болуңар.